урматтуу Алмазбек Акунжанович, кыргыз тарыхында алтын тамга менен жазылып алган улуу инсандарыбыз бар да. Ошолордун бири кыргыз эл баатыры, мамлекеттик жана коомдук ишмер Абсамат Масалиев. Билесиз өзүңүз. Абсамат Масалиевдин туулуп өскөн жери бул Кадамжай району, Алыш айылы да. Быйылкы жылы ноябрь айында Абсамат Масалиевдин 90 жылдыгына арналган иш-чара өтөт да. 90 жылдык маарекесине арналган иш-чара өтөт. Ошондой эле кыргыздын туңгуч жазма акыны Молдонияз акын дагы бул Кадамжай районунда туулуп өскөн. Ушул эки улуу инсандардын 90 жылдык маарекеси жана 200 жылдык маарекесине арналган иш-чара Кадамжай районунун центринде администрация өткөрүп атат да. Ошого азыркы учурда рай администрация Минфинге кат жазган 18 миллион общий ошо расход сметасычы. Азыркы күндө эч мындай көңүл бурулбой жатат да. Ноябрь айында иш-чара өткөрүлөт. Бүт уже пландалып, бардык даярдык көрүнүп атат да. Ошого тез аранын ичинде Минфин ушул акчаны бөлүп берсе жакшы болот эле. Ноябрь айында өткөрбөсөк, уже декабрь айында кар жаап, кыш келип калат да. Ушуга урматтуу Нурбек Өмүрбекович протоколдук тапшырма берип койсоңуз жакшы болот эле. Биз эми улуу инсандардын маарекелерини мамлекеттик деңгээлде өткөргөнгө биз милдеттүүбүз.